Садыр Жапаров Санкт-Петербургка учуп кетти. Кыргызстанда акыркы аптада COVID-19 жаңы 10 учуру катталды. Бишкек мэриясы Баткен окуясына жабыркагандарга жардам көрсөттү. Кыргызстанга Кытайдан 85 даана өрт өчүрүүчү унаа келди. Бишкекте бир жумада мас абалында унаа башкарган 90га жакын айдоочу кармалды. Акжол Махмудов Азиянын мыкты балбаны деп табылды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 декабрда көз карандысыз мамлекеттик шериктештигине мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын салттуу бейформал жолугушууна катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына жумушчу сапары менен учуп кетти. Кыргызстандын расмий делегациясынын курамындагылар президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев жана Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат учуп кетти. Кыргызстанда 19 декабрдан 25 декабрга чейинки аралыкта COVID-19 10 жаңы учуру катталды. Маалыматка ылайык алардын ичинен 3 бейтап ооруканага жаткырылган, 7си амбулатордук дарылануудан өтүүдө. Кыргызстандын бардык областы жашыл зонада. 11 ай жана 26 күн аралыгында коронавирустук инфекциясынын жалпы 21820 учуру катталган. Бишкек шаарынын мэриясы Баткендеги жабыр тарткан үй бүлөлөргө жардам көрсөттү. Кала башчысы Эмилбек Абдыкадыровдун тапшырмасы менен Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамыралиев баштаган өкүлдөр Баткен областынын чек ара аймактарында болуп, Баткен чек ара аймактарында болуп өткөн окуялардан жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жакындан жардам көрсөтүп, 1 миллион сомдук жылуу кийимдерди жана балдарга жаңы жылдык белектерди тапшырышты. Мындан тышкары вице-мэр Бишкек мэриясынын атынан жардам иретинде берилген 500 000 сомдук сертификатты Баткен областынын башчысы Абдикарим Алимбаевка тапшырды. Кыргызстанда Кытайдан 85 даана өрт өчүрүүчү унаа келди. Бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Шамырканов Россиядан дагы кошумча 40 даана өрт өчүрүүчү унаа каралганын айтып, анын 10-у кампага киргенин белгиледи. 16 декабрдан 22 декабрга чейин Бишкек шаарында 3608 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 58, мас абалында транспорт каражаттарын башкаруу 86, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 16, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эрежесин бузуулар 23, унаада коопсуздук эрежелерин бузуу 3812, башка жол эрежелерин бузуу 2201, айып короосуна токтотулган унаалардын саны 743. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов 2022 жылдагы Азиянын мыкты балбаны деп табылды. Жылдын жыйынтыгы менен Азия чөлкөмүндө грек-рим күрөшү боюнча Акжол Махмудов, эркин күрөш боюнча Япон Таиси Нарикуни жана кыз келиндер күрөшү боюнча Казакстандык Жамиля Бакбергенова мыкты деп аталды. Эскерте кетсек, буга чейин УВВ уюмунун версиясы боюнча Акжол Махмудов 2022 жылдын тарых жаратуучусу болгон.